Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар, урматтуу жакшыларым. Бүгүнкү видеодагы мырзалар үчүн эң пайдалуу жаңылык десек болот. Өзгөчө Ош облусунун тургундары үчүн. Анткени алдыда айта турган айым өзү Оштон болот. Ушу Оштук мырзалар менен гана таанышууну, ошолорго турмушка чыгууну, ошолор илимдүү болуусун, динден түшүнүгү болуусун, намазы болуусун, Курандан кырааты бар болуп, мындай дем салган мырзаларды менен таанышууну, ошолорго турмушка чыгууну каалайт экен. Ош облусуна караштуу Араван районунун тургуну 32 жаштагы айым өзүнө имамдуу жар издейт. Жолдошу менен ажырашып кеткен. Үй жайы бар бул айымдын. Бул айым менен тааныша турган мырзалардын жаш курагы 32 жаштан баштап 44 жашка чейинки болушу керек. Эми кайсыл жылкы балдар менен таанышпайт? 1979 жылкы, 1991 жылкы жана 1981 жылкы мырзалар менен тааныша албайм дейт. Жана ошондой эле намаз окуй элек болсоңуз, намазыңыз жок болсо, анда дагы таанышпайт. Жана намазыңыз бар болуп, бирок дем салганды билбесеңиз, дем сала албасаңыз, Куран окуганды билбесеңиз, анда дагы бул айым сиз менен таанышпай коет экен. Мындай дем салып туруш керек экен да бул айымгачы карап, азыр ушу жалгыздыктан тажап атканын ачык эле айтты бизге. Чыныгы эркектер керек экен, акыл эстүү, динден илими бар, билими бар. Ушул айымды карай ала турган, багала турган дохоту бар, таза мырзалар менен таанышууну каалайт. Номерин айтпай эле кое туралы, бул айымдын номерин бизден аласыздар, биздин WhatsApp номерге кайрылыңыздар. Анткени номерин бул жака чыгарып койсок, биринчиден өзү каршы ага, туугандары бар, достору бар, ошол номеринен таанып алышы мүмкүн. Аты жөнүн деле айтып койсок болбойт да. Ошо шылдыңдап алат. Баарыбызда деле бар да андай неме окуя. Ошолордон сактаныш керек да. Душмандар болуп калат, ошолордун баары күлүшү мүмкүн. Ошон үчүн атын айтпайбыз, номерин айтпайбыз. Эгерде бул айым менен таанышууну кааласаңыз 0708 04 05 00 ушул номер, WhatsApp номер. Өзүңүздөрдүн аты жөнүңүздү, жашыңызды, кайсыл областта турасыз, ошонун баарын жазып калтырыңыз. Кандай илимиңиз бар, билимиңиз бар, канча жолу даватка баргансыз, мисалы үчүн намазыңыз барбы, жокпу, кайсыл жакта иштейсиз, айымдардын эң биринчи берген суроосу болот, каякта иштейт, канча айлык алат дегендей да, ошолорго жооп бериңиз. Кызыл Каяга жакын да үй, өзүнүн жашаган жери. Бир кызы бар, 2 жаштагы. Орточо бай мырзалар болсо деле боло берет, жок дегенде. Номерин бул жака коюп койсок, баарыбыз мындай ойноп ар түрдүү адам болот экенбиз. Бошотпой коет экенбиз да. Бир сыйра ошол суроолорго жооп берип коюш керек экен да. Мен ушул аялды алсам, үйлөнсөм, мен багып кете аламбы деген мындай коркунуч болбош керек да. Эгер ошондой коркунуч жок болсо, анда биздин эмеге кайрылыңыз туугандар. Анан дем салган болуш керек, эң негизгиси ошол да. Дем салганды билишиңиз керек сизчи. Дем салып, өзгөчө жанагыдай жин ооруларга дем салып жүргөн мырзалар болсо таанышат да. Анан дем салбай эле мындай адамдар болсо, бирок ниетиңер болсо, дем салганга мындай шыгыңыздар болсо, коркпосоңуз, анда да болот деди да. Чындап тааныша турган мырзалар гана жазыңыздар туугандар. Комментарийлерге жазыңыздар. Калган облустардын мырзалары деле сиздер деле ушул видеого лайк коюп, айымдары сиздер деле лайк коюп коюңуздар. Эгерде сиздер бойдок болсоңуздар, сиздердин жардамыңыздарды деле ушул сыяктуу атыңыздарды айтпай, номериңиздерди айтпай, ушундай кылып чыгарып беребиз. Эгерде көңүлүңүздө бизге жага турган болсо, чындап жакшы адам боло турган болсоңуз. Жок дегенде адамдарга пайдабыз тийбесе дагы, жок дегенде зыяныбыз тийбеши керек да. Ошол менен ошол садака болот да. Ушул кылган ниетибиз бардыгы Алла үчүн да. Анан бул бизнес деп дагы мындай жаман ойлобойлу. Эң негизгиси Алланын ыраазычылыгы үчүн ушундай видеолорду тартып чыгарып атабыз. Биздин эч кандай офисибиз деле жок. Биз өзүбүз чумгалдап турабыз Нарын областында. Ошол үйдө эле малуу карап отуруп, анча суйду карап отуруп эле ушул убакыт болгондо үйдө жүрүп эле ушундай видеолорду тартабыз да. Анан деген акысы кандай деген суроого, эгерде сиздер чындап табышып, нике кыйдырып кала турган болсоңуздар, ошондо гана мындай сүйүнчү деп өзүңүздөрдүн жүрөгүңүздөрдөн чыгарган бир бааны берип койсоңуздар деле болот да. Андай жок болсо деле биз сиздерден үмүт кылбайбыз, сурабайбыз да, Алладан суранабыз да. Анан ошондой болгондо мен өзүмдү бактылуу сезип атам да, акча албаганда. Акча сурап, анан
ушунча акчаны салып кой деп анан акчаңыздарды алып алсам, тескерисинче мен өзүм кысыла баштайм да. Ошондо психологический травма көп болот экен тескерисинчечи. Мен муну акчаны алып алдым, муну актай аламбы, эми мени алдамчы деп айтпайбы, гайбат кылбайбы, жаман комментарийлерди жазбайбы деген. Тескерисинче Алланын ыраазычылыгы үчүн деп ошол ишти жасай турган болсок, анда бир гана Аллага кетет экен ниетибиз. Эч кандай үмүт болбойт экен, үмүт Алладан болот экен. Сиздер менен болсо мындай ынтымак да жата калса кээ бир адамдар менен ушундай дос дагы болуп калып атам да, туугандар. Андай нерсе баштадык анда, туугандар. Бизге эч кандай тартынбаңыздар, өзүңүздөрдүн анкетаңыздарды калтырыңыздар. Анан мырзаларга дагы эскертүү. Сиздер кыздардын номери барбы деп эле чалып эле, же болбосо SMS жазып эле сурап атасыздар. Эң биринчи өзүңүздөр жөнүндө маалымат калтырыңыздар да, жашыңыздарды айтып, же болбосо жылыңызды, жашаган жериңизди айтып, анан ошого жараша анан бар же жок деп айтылам да, анан чалып эле, шаштырып эле кыз барбы, номерин бере кал дегенге эч кандай жооп бербейбиз да. Элестетсеңиз, сиз сурап атасыз, анан мен сизге бар деп туруп, бир 50 жаштагы эженин номерин берип кое албайм да. Андан көрөп жашыңызды айтсаңыз, ошого жараша бар же жок деп биз айтып беребиз да, туугандар. Колдоп коюңуздар, лайктардан коюп, урматтуу айымдар, сиздер да активдүүлүктү көргөзбөй жатасыздар да. Айымдардан эч кандай акча алынбайт, эч кандай сүйүнчү да алынбайт. Жанагыдай да, эгерде сиздер баш кошуп кала турган болсоңуздар, ошондо гана ошол мырзадан гана өзүңүздөр каалооңуздар менен жүрөгүңүздөрдөн чыгарган бир сүйүнчү берип койсоңуздар болот да. Андай бербесеңиздер деле биз капа эмеспиз, анткени Алла Таалам бар, сооп деген нерсе бар, акыретке болгон үмүт деген нерсе бар. Мына ошол нерсени ортого коебуз, туугандар. Анда баштадык, туугандар. Бизге жазыңыздар 078 04 05 00 комментарийлерге жазыңыздар, лайктардан коюңуздар. Сиздерде WhatsApp группа болушу мүмкүн да, жок дегенде 1-2 группа реклама, ошолорго ушул видеону поделиться кылып коюңуздар.